Саламатсыздарбы, Пирамида каналынын эфиринде элчи долбоорунун кезектеги чыгарылышы. Белгилүү болгондой, бул долбоордун алкагында биз Кыргызстанда жайгашкан чет элдик дипломатиялык миссия башчылары менен маектерди тартуулап келебиз. Бул ирет биздин коногубуз Пакистандын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Кази Хабиб ур Рахман элчи мырза. Саламатсызбы? Маегибизди баштай берели. Алгачкы эле суроо өлкөлөрүбүздүн ортосундагы дипломатиялык алаканын түзүлгөнүнө дээрлик чейрек кылым болду. Учурда кызматташуу кайсыл багыттарда жүрүүдө? Thank you very much for coming and salam alaikum to everybody. Чоң рахмат. Биринчи кезекте Пакистан элчилигине кош келиңиздер. Биз силерди бул жакта көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Өлкөлөрүбүздүн ортосунда дипломатиялык алаканын түзүлгөндүгүнө 25 жыл толушу биз үчүн эки бир тууган өлкөнүн алака мамилелерин өнүктүрүүдө маанилүү окуя. Мен биздин мамилелер өтө бекем жана катуу өнүгүп жатат деп эсептейм. Биздин эки өлкө бир тууган болуп эсептелет. Алар маданий жактан эле эмес, биз 506 чакырым алыстыкта болсок да жакшы коңшуларбыз. Эки өлкөнүн жетекчилери мамилелерди өнүктүрүүдө ишенимдүү кадам шилтеп келишүүдө. Көп жылдардан бери кызматташып мамилелерибизди өнүктүрүүдөбүз. Мунун айкын мисалы Кыргыз президентинин, Кыргыз министрлеринин Пакистанга сапары. Ошондой эле Пакистандын мурунку премьер-министри, мурунку президенти жогорку даражадагы кызматкерлер менен жолугушууларды өткөргөн. Президент Алмазбек Шаршеневич Пакистанда болгон. Эки өлкөнүн жогорку кызматкерлери алакаларды бекемдөөгө негиз түзүп берди. Айрыкча акыркы 2 жылда жакшы темп алды. Кыргызстандын экономика министри Арзыбек Кожошов башында турган делегация Пакистанда болушту. Бул сапар биргелешкен экономикалык комиссия алкагында болду. Ошондой эле спикер Чыныбай Турсунбеков Пакистанда болуп, пакистандык кесиптештер менен жолугушуп, жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Ошондой эле Кыргызстандын премьер-министри пакистандык кесиптеши менен жолугушуп, кызматташуу маселелерин талкуулашты. Быйылкы жылы Пакистан Шанхай кызматташтык уюмунун толук кандуу мүчөсү болуп калды. Буга байланыштуу биз Кыргызстан калкына ыраазычылык билдиребиз. Кызматташтык үчүн Пакистан ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдик алкагында кызматташууга даярбыз. Биз Кыргызстан менен тыгыз кызматташып, соода жана инвестиция жаатындагы кызматташуубузду арттырабыз деп ишенебиз. Пакистан өз портторун Түштүк Азияга, Жакынкы Чыгыш жана Европа товарларын экспорттоп сактоого, берүүгө даяр. Элчи мырза, ушундай эки өлкөнүн жогорку кызматтык адамдарынын бири-бирине байма-бай каттап жатканы абдан жакшы көрүнүш. Бирок ошол эле учурда эки өлкөнүн, эки мамлекеттин экономикалык жааттабы же башка тармактабы потенциал балким толук ачылбай жатабы, ошолор туурасында айтып берсеңиз. Кайсыл жакта потенциал толук кандуу колдонулбай келет? The leadership. Биз бардык багыттагы кызматташуунун өнүгүүсү үчүнбүз. Негизинен биз эки өлкөнүн соода жана инвестиция жаатында кызматташуусунун өнүгүүсүн каалайбыз. Ошондой эле Пакистан кыргыз бизнесмендери үчүн жакшы шарттарды түздү. Гаватыр портунда кампаларды алып экспортту чоңойтууга мүмкүнчүлүк бар. Пакистан Кыргызстан менен билим берүү, инженерия, фармацевтика жаатында кызматташуусун кеңейтүүгө кызыктар. Биз эки өлкө адамдары өз ара байланыштарын чыңдоосун каалайбыз. Бир тууган кыргыз халкы Пакистанда болуп, ал жакты көрүп, бизнес баштоосун каалайбыз. Ноябрда Карачиде чоң көргөзмө болот. Бул соода тармагындагы ири иш-чара. Ал жакта дүйнөнүн ар кыл бурчунан бизнесмендер келип, өз ара иштешүү маселелерин талкуулашат. Пакистан спорттук, хирургия товарларын чыгарат. Биз эки өлкө биргелешкен ишканаларды куруусун каалайбыз. Ошондой эле биз эки өлкө ортосундагы аба каттамын жолго коюуну каалайбыз. Эки өлкө ортолорунда жолду кыскарткыбыз келет. Эки өлкөнүн ишкерлери өз ара иштешип ишканаларды ачса дейбиз. Абдан жакшы. Жогоруда айтып кеттик, Пакистан Ислам Республикасы менен Кыргыз Республикасынын дипломатиялык алакаларды түзгөнүнө 25 жыл болду деп. Ушул убакыт аралыгында кайсыл багыттарда кызматташууну канааттануу менен белгилейт элеңиз? If I can say a few words about the recent progress. Дипломатиялык алака жолго коюлган 25 жылдын ичинде көптөгөн маданий иш-чараларды өткөрдүк. Биз үчүн бул маанилүү. Бул датага байланыштуу биз маданий иш-чара өткөрөбүз. Ал жакта Пакистандын улуттук ишканасы, улуттук кийимдери коюлат. Фестивалда Кыргызстан менен Пакистан калкы таанышат. Биз эки өлкөнүн маданий диний окшоштуктарын көрсө дейбиз. Ошондой эле биз эки өлкө ортосундагы алаканы өнүктүргүбүз келет. Конкреттүү нерселерди жасагыбыз келет. Биз билим берүү, соода, инвестиция жаатында кызматташуубуз, кеңейүүсүн каалайбыз. Биз эки өлкөнүн маданий байланыштарын бекемдегибиз келет. Маданият аркылуу эки эл жакындашса дейбиз. Элчи мырза, учурда
кайсыл уюм же долбоорлордун алкагында кызматташуу жүрүп жатат? Бир мисалдарды келтирип кете аласызбы? Балким билим берүү тармагындабы же медицина тармагындабы? In addition to that, Пакистан Кыргызстандын мамлекеттик кызматкерлерине банктык иш, темир жол, почта кызматы жана коопсуздук жаатында курстарды сунуштайт. Бул жаатта алака өнүгүүдө. Ошондой эле биз Кыргызстанга дагы көп мүмкүнчүлүктөрдү сунуштаган атабыз. Квалификация жогорулатуу боюнча Пакистандын билим берүүсү Улуу Британия жана АКШда таанылат. Бул мүмкүнчүлүктү кыргыз туугандар колдонсо дейбиз. Чынында Пакистанда билим алуу оор, анткени билим берүү англис тилинде жүрөт. Бирок ал дүйнө боюнча таанылат. Биз кыргыз жарандары медицина, инженерия жаатында билим алышса дейбиз. Учурда биз СИФА проектисинде да иштеп атабыз. Бул инфраструктураны жакшыртуу боюнча долбоор, бул темир жолу жана автожолдору. Ошондой эле Каса 1000 долбоору алкагында да иштешип атабыз. Силер билгендей, бул долбоор ишке ашса Кыргызстан, Пакистан, Афганистанга электр энергияны экспорттойт. Бул долбоор 2018-жылы бүтүшү керек эле. Азыр ал 2020-жылы бүтөөрү болжонууда. Акыркы 2 жылда Кыргызстандан көптөгөн окумуштуулар Исламабадта болушту. Ал жакта студенттер үчүн курстар болду. Элчи мырза, биздин салттуу сурообуз, өзүңүз туурасында кыскача айтып кетсеңиз, анан балким кыргыздын жаштарына болочокто дипломат болом деген сиздин кандай кеңеш берет элеңиз, эмнеге көңүл буруш керек дипломатиялык кызматта, ушул туурасында? yes, we are Мен Кыргызстанда элчи болуп иштеп жатканыма 2 жыл болду. Пакистандын тышкы иштер министрлигине кызматка 86-жылы ноябрда киргем. Мен Катар, Кувейт, Түштүк Африка, Лондон, Иран өңдүү аркылуу өлкөлөрдө иштедим. Адистигим боюнча экономистмин. Эл аралык тармакта кеңири тажрыйбам бар. Жаш дипломаттарга эмне сунуштайт элем? Биринчи кезекте жаштар учурда билим берүүдө кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ. Электрондук байланыш, интернет жакшы өнүккөн. Болочок дипломат глобалдык саясатты өздөштүрүшү керек. Улуулардан тажрыйба алып, тарыхты окушу керек. Өздөрү бара турган мамлекет тарыхын, маданиятын жакшы билиши керек. Болочок дипломаттар дүйнөлүк саясат, экономика, соода, маданияттан кабардары болушу керек. Ресурстардын бөлүштүрүлүшү боюнча маалыматка ээ болушу керек. Чоң рахмат. Бул тармакта иштейм деген жаштарыбыз сиздин кеп кеңешиңизди эске алышар. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Сизге чоң рахмат убакыт таап биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен сиздер менен коштошом. Эске салсам, элчи долбоорунда бүгүнкү маектешим Пакистан Ислам Республикасынын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Кази Хабиб Ур Рахман болду. Саламатта калыңыздар.